Мына Бүймайрам апа деле нурданып кетет имиш. Кайра бир кезде жаралып. Муну эми аттуу баштуу эле элдер айтып жүрөт. Кошо жүргөн. Айкөл манасты, эмне жасты, аны биз акыл менен талдаган болуп атабыз. Бул туура эмес, жазыптыр, бул жерде мындай атты коюп коюптур деп акыл менен мындай салыштырып айтып атабыз. Эң башкысы биз Бүймайрам ападан бир сабак алышыбыз керек. Адам нурданып кеткени бизге чоң сабак. Аалам менен байланышканы бизге чоң сабак. Русскоязычная женщинага же орус тилде окуган орус тил мугалим аялга ааламдан арабча эмес кыргызча байланыш бергенинде, кыргыз тили Кудайдын тили экенин, кыргыздын тили ошо сыйкырдын тили экенин, кыргыздын тили ошо шамандын тили экенин, аян кабар кыргыз тилинде гана түшөрүн, мына ушул жактарын эң башкы ушул тараптарын сабак алсаңыздар болот. Кудай кыргызды жакшы көргөндүктөн ошо ааламдан кабар берип аткандыгын, ошо нурданып кетет, нурдан турпат жаралат. Ошо нурда эле күчү бар, арбай менен сырдаша алат деген ошо мына Бүймайрам апанын эле башынан өткөргөнүн ошондон сабак алсаңыз болот. Айкөлүнө коюп туралы. Бердик эле мындай эле турмушунда. Ошо биринчи сыноодон өтүп, ар кандай сөзгө ушакка илешип, ооруп, турмушунан ажырап, өйдөлдөй болуп, анан ошол квартирада жашаган аялга байланыш бергени. Ачка ток жүргөн адамга байланыш бергени. Мына Кудай ошондой адамды жакшы көрөрүн. Ошентип кырсыктырып келерин, жанагы адам ааламдык милдетин билбесе, кырсы Кудайдын ачыктан эскертүүсү. Анан ошо күндөн тобоосуна жансып, жанагынча кыйынчылыкты, жанагынча арбай көтөрө алган, кызматты аткаргандан кийин анан элге баркы чыгып, анан үйлүү болуп, анан барктуу болуп атканында көрүнгөн жерге барып Куран окуп, анан а жерге пакет толтура тамак көтөрүп кеткен молдого байланыш берген жок да. Ичинин майы бетинен чагылып калган. Мисалга, көрдүңүз мына.